21-февраль. Иса бизге кызмат кылат. Анткени адам уулу да өзүнө кызмат кылдыруу үчүн эмес, тескерисинче өзү кызмат кылуу үчүн, өз жанын берип, көптөрдү куткаруу үчүн келген. Марк 10-бөлүм 45-аят. Иса жер үстүндө жашап жүргөндө гана өзүнүн элине кызмат кылбастан, кайтып келгенде да бизге кызмат кылат. Кожоюну келгенде уктабай отурган кулдар бактылуу. Силерге чындыкты айтып коеюн, ал белин курчап алып, кулдарын дастарконго отургузат да, жакын келип аларга кызмат кылат. Лука 12-бөлүм 37-аят. Ал кайра кайтып келгенде эмне кыла турганын ушундай сүрөттөйт. Бул эле эмес, ал азыр да бизге кызмат кылат. Кудай өзү сени калтырбайм жана таштабайм деп айткан. Ошондуктан биз Теңир менин жардамчым, ошондуктан мен коркпойм. Адам мага эмне кыла алат деп чечкиндүүлүк менен айта алабыз. Еврейлер 13-бөлүм 5-6 аяттар. Машаяк азыр жана түбөлүккө өз элинин кызматчысы болот деп айтсак, анын кадыр баркын түшүргөн болуп калбайбызбы? Эгерде кызматчы деген сөз буйруктарды аткарган адам дегенди билдирсе, же болбосо биз өзүбүздү анын кожоюну деп эсептесек, анда анын кадыр баркын түшүргөн болуп калмакпыз. Аны урматтабаган болуп калмакпыз. Бирок өзүбүздүн алсыз жана анын жардамына муктаж экенибизди айтсак, анда ага урмат көрсөтпөгөн болбойбуз. Жалгыз ал гана бизге эң керектүү нерсени берип, бизге кызмат кыла алат деп айтсак, ага урмат көрсөтпөгөн болбойбуз. Ал сүйүүнүн түгөнбөс булагы деп айтсак, ал бизге канчалык көп жардам берсе, биз анын кызматына ошончолук көбүрөөк көз каранды болобуз жана ал бизди камсыз кылган нерселер ошончолук укмуш көрүнөт деп айтсак, аны урматтабаган болбойбуз. Ошондуктан биз Иса Машаяк тирүү жана бизге кызмат кылат деп чечкиндүүлүк менен айта алабыз. Ал тирүү жана бизди куткарат. Ал тирүү жана бизге керек болгон нерселерди берет. Ага ушундай болгон жагат. Биздин түйшүктөрүбүз ал үчүн оор жүк эмес. Ага кубаныч тартуулаган нерсе бизге оор жүк жүктөө эмес, биздин жүгүбүздү көтөрүү. Ага Теңирден үмүт кылгандар үчүн иштеген абдан жагат. Ышая 64-бөлүм 4-аят. Ал өзүнүн ырайымына үмүттөнгөндөргө ыраазы болот. Забур 146-бөлүм 11-аят. Теңир өзүнө жүрөгүн толугу менен берген адамдарды колдош үчүн бүт жер жүзүн карап турат. 2-Жылнаама 16-бөлүм 9-аят. Иса Машаяк өзүнө таянгандардын баарына өзүнүн кудуреттүү кызматын көрсөткөнгө абдан куштар.